Судья Бакыт Сарыбаев ротациянын алкагында Ош облусунун Кара Суу райондук сотунан башкаланын Октябрь райондук сотуна которулган. Ал сот системасында 7 жылдан бери иштейт. Фемида өкүлү белгилегендей санариптештирүү алкагында жүрүп жаткан аракеттин арты менен көптөгөн процесстерди тездетүүгө, сот системасын ачык айкын кылууга мүмкүндүк берүүдө. Бизде акт сот KG деген сайтыбыз бар. Аталган сайтка бүт чыгарылган соттук актылар ошол жерге чыгарылат. Ошол жерде жарандар кирип туруп эле соттук актылар менен таанышса деле болот. Концепциянын алкагында элдерге, жарандарга маалыматтарды берүү максатында алар дагы сотторго катышууга жеңилдиктер көрсөтүлөт. Аталган концепцияда мисалга келтирсек, ошол эле үйдө отуруп туруп эле электрондук түрдө доо арыздарды же болбосо кандайдыр бир башка процессуалдык документтерди берүүгө мүмкүнчүлүктү түзөт. Автоматташтырылган маалыматтык система бул биринчи кезекте адамдык факторду кыскартат. Электрондук сот өндүрүшү сот адилеттигин жүзөгө ашырууга, мыйзамда каралган мөөнөттө ишти чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүп, бюрократиялык көрүнүштөрдү жоёт жана коррупцияга бөгөт коюлуп, сот системасынын ачык айкындуулугун жүзөгө ашырат. Ушул санариптештирүү аркылуу биздин ачык коом болгондон кийин мүмкүн болушунча жанагы адилеттикти, калыстыкты, чындыкты орнотууда ошо санариптештирүү дагы чоң жардам берет. Жарандарга ыңгайлуу болушу үчүн сот актыларынын мамлекеттик реестри түзүлгөн. Бул система сот органдарынын ишин жөнөкөйлөтүп, сот актысын жарыялоо убактысын кыскартат. Жарандарга сот актылары менен ачык таанышууга мүмкүнчүлүк түзөт. Сот жыйынтыктарын жана сот актыларын ачык жарыялоо санариптик адилеттүүлүк порталы аркылуу жарандарга маалыматтын жетүүсүн камсыздайт. Бүгүнкү күндө пилоттук негизде 8 сотто иш алып барылып жатат. Мына ошонун ичинде сиз айтып аткан санариптештирүү дагы кирет, сот системасын электронный документооборот, соттордун чечимин электрондаштырып туруп, ошолорду бат өз убагында жана сапаттуу аткарылышына багытталат. Мындай аракеттин баары калктын сотторго болгон ишенимин кайтарып, судьялардын кынтыксыз иштешин жана сот тутумунун ишмердүүлүгүнүн сапатын жогорулатууга багытталган. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.